Assalamu alaikum Facebook kollanıcılar, assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Biz bugün Bişkek'tin meçhidinin imamı Karake, Kutbedin Karake menen süйлөшүп oturup Kutbedin Karake'ge men hazır биздин азыр Борбор Азия багбандар биримдиги элди багбанчылыкка үндөп жатабыз. Ошону дагы биз мындай dinde багбанчылыкка кандай карайт, ошолор жөнүндө бир Каракебизге суроо коюп кетмекчибиз. Караке, Караке, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, рахматуллахи ва баракатуху. Азыр биз Борбор Азия багбандар биримдиги элди багбанчылыкка үндөп атабыз. Ошонун мына динде багбанчылыкка кандай карайт? Ошол жөнүндө бир биздин эмелерге, Facebook колдонуучуларга бир маселе айтып берсеңиз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hurmattуу Abdullake, Allah razı olsun sizge köpten beri ündörüңүздү şu Facebook kollanıcılardan жана башкалардан, Одноклассниктен ündörүңүздү угуп атабыз. Пландарыңыз бул жекеле, бул сиздин бир планыңыз жекеле, биз өзүңүздүн бир жеке кызыкчылыгыңыз эмес. Бул деген иншалла бүт Кыргызстан мамлекетибиздин өнүгүп өсүүсүнө бир чоң бир салым кошуп аракет кылып атканыңыз. Бул деген көчөт отургузуу, бирдеме эгүү, бирдеме тигүү, бул деген албетте бул ислам дини деген өтө бир чоң бир баалайт буну. Ислам дини деген көчөттөрдү кууратпагыла, көчөттөргө кайра суу куйгула, азайган жерди эккиле деп ошого үндөйт. Бул ислам дининде деген ушундай бир бул бейиш өзү бактан турат. Бейиштин бир эң башталышы эле баардыкты бейишти элестеткен адамдар эмнеден элестетет? Биринчи бактан элестетет. Бактар, түрлүү мейва жебиштер, мөмө жемиштер, туурабы? Ошонун баардыгы бул жаннаттын башараты, жаннаттын белгиси эмне дегенде бул бактан, агып аткан дарыялардан, көктөн, ушундай гүлдөрдөн бейиштин бул куралышы. Иншалла сиз деген жакшы бир программа көтөрүп, жакшы бир демилге көтөрүп атасыз. Буну биз колдогонго дагы эч бир айлабыз жок. Анткени бул деген шарият дагы ушунун негизинде айтат, баардыгын көчөт эккиле, көчөт тиккиле. Бул анткени кыяматка чейинки садака жария. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын бир хадиси мына эсиме келди, ушу убакыттан пайдан айтып калайын. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам айтат: "Ман зара'a зар'ан ау гараса гарсан, кулу минху тайрун ау инсанун ау бахиматун фалаху садака." Kimde kim bir egin ekse, kimde kim bir köçöt ekse, je olosam bir oşol köçötkö bir su kuysa, köçöttün bir köktөp keçine jardam berse, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayttat, bul kıyamatka çeyinki sadaka. Kıyamatka çeyinki sadakayı jariya. Anın kölökösüde kim oturat? Kıyamatka çeyin sizge soğup barat. Anı kim jeyt? Kıyamatka çeyin soğup sizge barat. Anan kimdere? Çımçıktar jeybi, adam balası jeybi, hayvanlar jeybi, emne jesin bardığın soğuğu sizge barıp turat inşallah. Sizge barıp turat inşallah. Men eksem bana gelip turat inşallah. Bu sadakayı jariya. Ya biz zaten үйүң алдыга эле кой башка жакты. Эгер жолдордун четиге, мына шаардын ичини көктөндүрөлүк, көптөгөн жактарга мечиттерге келип, мектептерге келип эгиш керек. Бизде азыр тилекке каршы эгиштин ордуна чабып, кыйып, отун кылып атат. Бирок биз деген бактардын да убалга калып атабыз. Ошон үчүн бактарды кыйыштан мурда эгишти да ойлоюк. Эгейик, сатып алайык. Канча деген нерселерди сатып алып атабыз. Эми канча бир 200-300 сомго бир 1000 сомго макул бир 4-5 көчөт садакай жарык эге албайбыз. Эгейик иншалла. Баардыгыбыз даярбыз, сизди колдойбуз. Аллах Таалам сизди деген ушундай бир бактарды Кыргызстанда ушу көп нокул жашылдандырып, бүткүл дүйнөгө сиздин бир ушул салымыңыз көтөрүлүп, Кыргызстандын ичинде ушу сиз көтөргөн демилге көтөрүлүп, элибиз ушул дыйкан болуп эле алмада сиздерден бизден чыгып, өрүк да бизден чыгып,
башка Кытайлардан албай эле биздин Кыргызстанда эле эгип, Кыргызстанда деле канча деген сууларыбыз, канча деген жерлерибиз жатат, машалла Алла берип койгон а. Кадырга жетпей атабыз. Эгейик, мана жогоруда айтылган хадис, садака жария, баардыгыбыз эгейик, Аллах Таалам баарыбызды көчөт эккенге насип кылсын. Мына жакында алдыбызда жаз келатат. Көчөт эгүү менен жарышайык иншалла. Садака жария менен жарышайык иншалла. Садака жария деген сөз бул ачык айкын садака. Жашырын эмес. Сиз алмай койдуңузбу? Ал меники деп эсеңиз, анан кимдер жейт, кимдер отурат, ким ошону ал садака жария. Ал меники эле кой, эч ким жебей, мен кабыл сатам десең, анда садака жария болбой калат. Сен эгип кете бер, машалла, мачит болобу, мектеп болобу, кимдер жесе анда сообу тие берет иншалла. Ошону элестетип алак. Анан баары жерге эгип туруп, анан кийин меники эле болду, анан сатам деп акырына коюп койсоңуз, анан шалдырап жана чымчыктардан кайтарып, анда садака жария болбой калат. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ва алейкум ассалам.